Төрткүл айылындагы маданият үйүн салтанаттуу ачуу аземине маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Ильязбек Балташев келген. Мындан сырткары маданият жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл тургундарынын катышуусунда кызыл тасма кесилди. Айыл элинин пайдалануусуна берилип жаткан жаңы маданий жай 200 орунду. Имаратты куруу иштери 2018 жылы башталган. Ага Ысык көлдү өнүктүрүү фонду каржылык колдоо көрсөтүп, жалпысынан 16 миллион сом бөлгөн. Натыйжада 2 кабаттуу заманбап жай бардык шарттар менен жасалгаланып, ишке берилүүгө даяр. Айылдык китепканадагы биздики башка жерде болчу, ал дагы шарты начар болчу, жылуулугу жок, ремонту жок болчу, эски салынган здание. Ал да айылдык китепканада ушул маданият үйүнүн ичинде болот. Андан тышкары 2 кошумча штат ачылып, ушул маданият үйү толук иштейт деп бардык штаттарды ачып, бардык коммуналдык чыгымдардын баары бюджетке киргизилип каралган. Жергиликтүүлөр көптөн күткөн маданият үйүнө манасчы Каба Атабековдун ысымы ыйгарылды. Бүтүндөй өмүрүн манасчылык өнөргө арнаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Каба Атабеков 1924 жылы Төрткүл айылында туулган. Бүгүн ушу атамдын атынан ушу маданият үйү курулуп, ушуга абдан кубанып турабыз. Ушул маданиятка көңүл бурулуп, маданият бул убактарда каралбай калган убак эле мыназы болсо жакшы ылажы болуп, маданиятка көңүл бурулуп, жакшылыктар болуп турат. Ушуга эми мындан аркыдагы балдардын атынан ошо маданиятына кандай бир жардамдар болсо, кандай үлүш керек болсо, ошого жардам берип, карашып турганга өзүбүз жардамыбызды берип турабыз. Айта кетсек, айыл элинин муктаждыгын чечүү багытында аткарылып жаткан бул алгачкы иш эмес. Алсак Төрткүл айыл аймагына караштуу 4 айылда тең социалдык объекттер салынып, эскилери капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. 3 айылда тең ФАП капиталдык ремонттон өттү, толук капиталдык ремонттон өттү. Андан тышкары Төрткүл айылында бала бакчадагы арис долбоор аркылуу капиталдык ремонттон өткөрүлүп, ишке берилип, бүгүнкү күндө иштеп атат. Андан тышкары ушу Төрткүл айылында асфальт салынды, 1 км 200 метр жерге. Таза суу Төрткүл айылында тукум төрөө ишканасы аркылуу 4 миллион 200 миң сомго капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн, реконструкциялоо үчүн таза суу да долбоору ишке ашып бүттү. Азыр бүгүнкү күндө 2021 жылы Темир Канат айылында маданият үйү, бала бакча жана таза суусуда капиталдык ремонт өткөрүү быйыл башталып турат. Бүгүнкү күндө иштеп атышат. Ал эми быйылкы жыл эсебинен Тоң районунда дагы 5 объекттин курулушу башталды. Алар дагы Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун финансылык колдоосу менен ишке ашууда. Дөөнтала айылында 13 миллиондук 600 сомдук спорт зал курулуп атат. Андан тышкары Шорбулак айылында 100 орунду мектептин актовый залы 5 миллион сомго курулуп, бүгүнкү күнү бүтүрүлүп, өткөрүп берилүү чегинде туруп атат. Андан тышкары 2021 жылы Ак Өлөң айылына 43 миллион сомдук 100 орунду бала бакча бүгүнкү күнү тендер өткөрүлүп, келишим түзүлүү жумушунун чегинде туруп атат. Ал эми ушундай эле маданият үйү Темир Канат айылында 17 миллион сомдук маданият үйүнү жакын арада курулушу башталуу аземинде турат. Белгилей кетсек, Төрткүл айылында буга чейин маданий иш-чараларды өткөрүүгө шарт таптакыр болгон эмес. Союздан калган клубдун эскилиги жетип, жараксыз абалда турган. Андыктан жаңы имарат айылдагы маданий жана маанилүү иш-чараларды өткөрүү борбору болуп калмакчы. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусунан.